Ассаламу алейкум. Кыргыз эли, мынабы Исфайрам чоң каналы. Мына граница Кыргызстан, нар жагы граница Өзбекистан. Мына канал официально Кыргызстанга караштуу. Судагы Кыргызстанга караштуу өз негизи. Бул суу бары ушу Марказ айыл өкмөтү, Көктала, Марказ, бул жагы жабагы без. Бул жерде где-то 10 000 гектар жерлерди суугарат. Ошол жерде элдер ушу каналдан суу ичет. Бул жерде өзү мына жерде границанын негизи кереги жок эле. Азыр бул жерге нар жакта Өзбекстан тараптан ушул жерге чоң канал чыгат экен. Мына азыр ишке атат мына жерде. Азыр булардын максаты мына шу каналды мына бул жерден буруп кетиш экен. Бул жерден ката канал ачып, бул жерден буруп каналга киргизип, мына жерден Өзбекстанга түшүп кетет экен. Мурда бул суу мына Кыргызстанды аралап, гектар жерлерди суугарып, Өзбекстанга түшүп кеткен бул канал. Азыр эми буну Өзбекстан бул жерден буруп алып, өзүнүн жерден алып кирип кетет мына жерденчи. Ошондо бул жак тап курuyт экен да, ошондо суучу. Бул жакта 10 000 деген гектар жерлер, элдер суусуз калат. Суу таңсыздыгы башталат бул жердечи. Азыр бул жерде буну Өзбекстандык бир чоң бизнесмен өзүнүн эсебинен куруп атат экен бул каналдычы. Азыр бул жерде курулуш кетип атат, өтө күчтүү курулуш кетип атат. Бул канал бүткөн болсо мына сууду бүт ошол жака бурушат экен. Мына суудучу. Андан бул жерден тосулат. Тосулгандан кийин все уже бул жакта суу курuyт. Мурда через Өзбекстан ичет элечи, через Кыргызстан ичет эле сууду. Азыр эми жактан Өзбекстан специальный канал ачып кетет, что ошо кандай биздин бийликтегилердин кабары барбы, жокпу, биздин дагы ушул өкмөт, Марказ айыл өкмөтү, Карадуу айыл өкмөтү, например, Кадамжай районунун акими, ошолордун кабары барбы, ушуларды бир тактап койгонго, же бир договор болгонбу, же договор болгон эмеспи, билишеби билбейби. Азыр мына жерде канал курулуп атат. Где-то бир айдын ичинде бүткөн болсо, бул мына канал суу тосулат. Ошондо мына Кыргызстандын суу бүт мынага кирип кетет дагы, бул жакта элдер уже ача албай калат. Бул жерден азыр ачып туруп, 2 солдатты коюп коет. Эч ким кире албайт бул жергечи. Бул жерден граница бар. Кыргызстан ачсал тосуп койгон. Давай азымдычы, что бул жактан. Биздикилерге мына границанын кереги жок эле. Специально тосконму, кандай тоскон билбедим. Бул кереги жок эле. Эмне максатта тосушкан? Бирок мыякта элдер мыяктан сууду ачып кетпесин деп тостурган муну Өзбекстан Кыргызстангачы. Ушуну тактап койсоңуздар, карап койсоңуздар. Ушуну караштырып, такташтырып коңуздар, урматтуу биздин жетекчилер, урматтуу биздин чоңдор. Бул жерде ойлоңуздар, бул суу өзү Кыргызстандын суу болсо керек. Бул договор менен туура Өзбекстандага берилет. Өзбекстанга договор бар, сөз бериш керек аларга дагы. Бирок азыр бул жерден канал курулуп, нерден тосулган болсо, Кыргызстанга грамм суу бербейт. Тем более ой нерден кирип ача албайт, ачайын десечи, граница жабык. Бул жерден кирип ачайын десе, бул жак жабык. Так что ушуну такташтырып коңуздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына азыр иш кетип атат. Постоянно экстен эме иштеп атат. Азыр канал курулуп атат бул жерде. Мына Өзбекстан өкмөтүнүн орда кичинеле арык болчу берди. Кичинеле арык болчу мурда. Бул дагы биздин өкмөттүн слабыйлыгы деп ойлойм мен. Карабастыгы бул. Кайдыгер карап атат да. Карап тактап коңуздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ойсом бул Кыргыз эли бул жакта канчалаган эл, канчалаган жерлер суусуз калат, кургайт. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.